Бизнесменди өлтүрүүгө ким заказ берген? Баткен облусунда милициянын 2 подполковниги ишкерди өлтүрүү үчүн кол салууга байланышкан иштин фигуранты катары өтүп жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазып чыкты. Турмуш сайтынан алынган маалыматка ылайык, алардын бири кармалса, экинчиси Тажикстандын аймагына өтүп кетүүгө үлгүргөн. Учурда издеп жатышат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 15 мартта адамды өлтүрүү үчүн кол салуу боюнча кылмыш иш иликтенип жатканын кабарлаган. Тергөөнүн маалыматына караганда, бул кылмышка Баткен облустук ички иликтөө кызматынын өзгөчө иштер боюнча кызматкери, милициянын подполковниги ХК аттуу менен Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы, милициянын подполковниги МН шектелүүдө. Кылмышка шектүү милиция кызматкерлеринин бирөөсү 13 март күнү колго түшкөн. Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы МНга издөө жарыяланган.